Эркек баланы зордуктаптыр деген өзү эле факт акылга сыйбаган бир неме да, көрүнүш да. Мага 3-4 бала кайрылган ошол зордуктаган боюнча. Эже менен зордуктоо эркек бала. Бул нерсе ошол кичинекей кезиндеги болгон травма өмүр бою калат. Анан жашоосуна, кийинки жашоосуна таасир берет. Кыз ошо өзүнүн тайкеси тарабынан көп убакыттан бери зордукталып жүргөн. Бир нече жылбы? Ошол зордук зомбулукка кабылган баланын кирүүсү дагычы, кабинетке кирүүсү да башкача болот да. Аурасы эле башкача болобу? Мындай киргени, кадам таштаганы, басканы, жүрүм туруму, сүйлөгөнү каралбай, уялып, жерден көзүн албай, тике каралбайт да. Өзүнүн төшүн байлап, өзүм кол салайын деп атам, эже. Мен бул дүйнөдө жашаганга менде себеп жок. Мен өлүп алган эле туура болот окшойт. Эртең ата-энесине айтып койсом, бала асын бөлө албайбы депчи. Бул бала кичинекей кезинде зордукталган. 6,5 же ушу мектепке барганга чейин зордукталган. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Акыркы учурларда коомчулукта резонанс жаратып жаткан жаш балдар арасында зордук зомбулук темасы менен бүгүн психолог Гүлзат Исабекова менен биргеликте маек куралы деп чечтик. Саламатсызбы, эжеке? Саламатсызбы. Эжеке, айтсаңыз, ушул психолог катары эмгектенип жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Эмгектенгениме 8 жыл болду. Акыркы 4 жылдан бери ошол Бишкек шаар мэриасына караштуу балдарга жардам берүү борборунда психолог болуп иштейм. Ошол зордук зомбулуктан жабыркаган балдарга жардам беребиз. Айтсаңыз, учурда сиздерде каттоодо канча бала бар? Сиздерге ушул күнгө чейин канча жаш бала кайрылды зордук зомбулук ушул темасы боюнча? Зордук зомбулук боюнча бизде азыр мен так санын айта албайм. Эмеден заранее айтсаңыз мен даярдап келмек экенмин. Зордук зомбулук боюнча бизде күнүнө эле кайрылуу, күнүгө кайрылуу. Күнүгө кайрылуу. Анан биздин борбор Бишкек шаарынын мэриясына караштуу болгону менен, бирок башка борборлордо, башка региондордо биздикиндей центрлар жетишпегендиктен бүт эле Кыргызстан боюнча эле азыр балдар кайрылып атат бизге. Анан чын айтсам, кезекке туруп калган учурлар болот. Зордуктоодон жабыркаган балдар, же болбосо үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган балдар ошо биринчи социалдык кызматкер бизге чалат. Бизде ушундай факт катталды. Ошол бала менен иштеш керек, силердин кызматыңар керек. Же болбосо милицияда баланча факт катталды. Ошол допроско психолог керек. Же болбосо сот процессинде ушундай зордук зомбулуктан жабыркаган бала катышат. Ошол жакта баланы процессте коштоп бергиле деп атайын талаптар келет. Анан ошол боюнча биздин центрда 5 психолог бар. Ал психологдор кимге кайсы убакта кандай кызмат көрсөтөт, аны биздин социалдык кызматкер өзү баардыгын тизмегин тизип берет. Гүлзат эже, буга чейин мисалы кыз кичинекей кыздарды зордуктаптыр деген маалыматтар көп эле угуп жүрөбүз. Бирок акыркы учурларда эркек кичинекей балдар, эркек бала зордукталыптыр. Мектеп учурунда ошол мектеп арасында болуптур деген дагы имиштер болуп атат. ММКларда да ушундай жаңылыктар жайылып атат да. Сиздерге дагы ушундай балдар кайрылабы? Зордукталган, ошо зордук зомбулукка кабылган кичинекей эркек балдар. Негизи менин практикамда ошо бизде коомдо ошол эркек баланы зордуктоону ачыктоо бул аябай баягы оорго турат да. Уят деп эсептешет. Анан баланын эртең келечеги кандай болот деп. Деги эле зордук зомбулукка кабыл болгондо кичинекей балдар, ата-энелер аны жаап жашырып, эптеп бүтүрүп койгонго аракет кылат да. Баягы уят, коомчулукка чыкпасын, эртең баланын келечеги кандай болот деп. Эми мен ушул мамлекеттик мекемеде, анан жеке мекемеде иштейм. Азыркы учурда чоң эркек мырзалар кичинекей кезинде зордук зомбулукка кабыл болгом. Ошол мен жашап келатам. Азыр менин жашоом, тагдырым мен үчүн туңкуюк болуп атат. Мен киммин деген ошол травма менен кайрылат. Чоң эле адамдар, Чоң эле адамдар. Жаштары 30-35 деле болушу мүмкүн экен да. Биздин борборго 18 жашка чейинки балдар кайрылса болот. Ал борбордо кайрылуу бекер.
андан кийинки 18ден кийинки мына 18 жаштан баштап бир 45 жашка чейин мырзалар кайрылат. Андан да улуулар бар. Эми ал адамдар үчүн баягы психологко кайрылуу, ал жөндө айтып берүү ооруга тургандыктан ошо кээ бир кезде ошо Instagram баракчама жазып калат. Бай, кызым, мен ушундай болдум эле. Сен эми мен айткан сөзүмдү эч жака чыгарбайсың да, эч кимге эметпейсиң да деп, мындай коркунуч сезим менен, кооптонуу сезим менен жазат. Ооба, албетте сиздин уруксатыңыз жок. Мисалы, негизи эле психолог адамдын уруксаты жок маалыматты чыгарбайт. Аты жөнүн, каякта жашайт экенин, ким экенин чыгарбайт негизи. Бул психологдун кодексине, психологиялык этикага да туура келбейт негизичи. Анан кээ бир учурда ошо айрым ата-энелер, айрым балдар, өспүрүм балдар өздөрү же болбосо чоңоюп калган айымдар, ата-энелер айтышат, менин аты жөнүмдү, баламдын аты жөнүн айтпай, бирок биздин ситуациянын коомчулукка көбүрөөк айтыңызчы. Мен азыр талкаланып турам, эки колум мындай алсыз болуп турам. Менин балам менен ушундай нерсе болуптур. Мен ушул билбей калганыма, байкабай калганыма өкүнөм. Мен ушул фактты уккандан кийин жүрөгүм жараланып, ошо азыр сыздап турат. Мендей ситуацияга кабыл болбосунчу башка ата-энелер. Кичине көңүл буралчы ата-энеге деп атайын сураган учурлар бар. Суранган учурлар бар да. Анан ошондой учурларда мен кичине четин чыгарып, TikTokто, Instagramда ушул жөнүндө көбүрөөк маалымат берем. Анан мен негизи ойлойм, биз бул жөнүндө мына азыр мен билим берүү департаментине, билим берүү министрлигине көбүрөөк кайрылып атам. Келгиле мектептерде окуу жылы башталганда ата-энелерге ошо балдардын психологиясы боюнча, зордук зомбулуктун таасири, үйдөгү зордук зомбулуктун таасири, анан жыныстык коопсуздук боюнча мен психолог катары аябай жумшак кылып, жетимдүү кылып, мындай сиңимдүү кылып айтып берейин. Эгер силер мага ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берсеңер деп. Анан бул ишке азыр анан ушундай идеяны көбүрөөк ички иштер министрлиги колдоп атат. Ички иштер министрлигине ушул сунуштумду айтсам, албетте керек. Бизге психологдун жардамы керек, бизге педагогдордун жардамы керек. Жалпылап баарыбыз иштесек, аябай жыйынтык болот деп, мындай алар дагы мындай четке каккан жок. Дароо эле сунушумду колдошту. Буюрса, ошо күздөн баштап биз ошо региондорго барып эметип беребиз да. Иштеш бересиздер. Күрсөт эжеке, биздин коомубуз кыздарга болгон ыдык көргөзүүнү, кыздарга болгон зордук зомбулукту ошол тиешелүү бир органдарга кайрылууну эми эле өздөштүрүп келатпайбызбы? Эркек балдар көргөн кордукту баягы коомчулукка ачыктоо бул уят болуп эсептелинет да азыркы күнгө чейинчи. Анан сизде ушундай практикаңызда кайрылгандар болдубу? Мисалы, эркек кичинекей баланы ушу ыдык көргөзүп, зоруктап деген сыяктуу бир ситуациялар. Дагы бир эме ушул жерден белгилеп коюш керек. Мамлекеттик мекемеге кайрылгандан көбүнчөсү тартынышат, кооптонушат. Бир жака катталып калбасын, маалымат бир жака тиркелип калбасын, анткени ал жака жазып түшөт да. Эч жака жайылбайт, эч жака эметпейт, бирок факт катары калып калбасын деп көбүнчө жеке жака кайрылган, жеке мекемеге кайрылган учурлар аябай көп. Чынында эле аябай көп. Анан баламдын кичинекей кезинде баланча бир тууганым зордуктап коюптур. Эжеке, мен түндө уктум. Мен түндөн бери уктай элекмин. Мен балам менен иштеңиз, иштеп бериңиз. Мен азыр балам эмес, өзүм өлүп алганга даяр болуп турам. Ушунчалык кыйналып атам деп кайрылган апалар аябай көп. Чынында эле. Эркек ал баягы эркек баланы зордуктаптыр деген өзү эле факт. Ошол маалымат бул акылга сыйбаган бир неме да, көрүнүш да. Анан ошол жерде ата-эне дагы эме да, ата-энеге да жардам керек. Ата-эне дагы ошол жерде сынып өлүп аткан моменти да. Анан мындай кайрылуулар көп. Анан дагы бир эң эмеси, бир
өкүнүчтүү десем болот. Мен ушул январда болсо керек, январдабы же декабрдабы ушул акиматчылыкка барып, өзүмдүн жумушуман тышкары ошол окуу бөлүмүнө кайрылып, ошол Ленинский окуу бөлүмүнө кайрылгам. Ленинский акиматтын окуу бөлүмүнө кайрылгам. Мектептерде мен бекер эле, эч кандай мага төлөм кереги жок, эч кандай эме кереги жок. Балдарга ошол коопсуздук боюнча, буллинг боюнча, коркуу боюнча, манипуляция боюнча маалымат иретинде семинар өткөзүп берейин деп кайрылгам. Дароо эле макул болушту. Биз башында ошо эме менен иштеп жүрөм, ошол мектептер менен чогуу биргеликте иштеп жүргөндө ошо ар бир балага өзүмдүн байланыш номеримди калтырып кететтим да. Ушул менин номерим. Эгер силерде кандайдыр бир буллингге кабыл болуп калсаңар, же азыркы убакта турмуштун оор кырдаалында турсаңар, же болбосо психологдун жардамы керек болсо, мага чалгыла, мен биздин борборго маалымат берем. Анан силерди психологко бекер консультацияга каттап коет деп ошол маалымат иретинде семинар өткөзгөндө мага 3-4 бала кайрылган ошол зоруктаган боюнча. Эже менен зоруктоо эркек бала. Кыздардын кайрылуусу көбүрөөк, бирок эркек бала кайрылган 3-4 бала. Эже менде ушундай, мен сиз психолог экенин көрдүм, эмнегедир сизге ишенгим келди, эмнегедир сизге айткым келди бул жөнүндө. Анткени мен бул нерсе менен иштебесем, мен азыр өлүп калчудаймын. Мен суицидке барам деп ойлоп жүргөм. Анан бүгүн сиз келип калдыңыз биздин мектепке. Ошол бир кандайдыр бир мага белги болду окшойт. Кандайдыр бир жардам болду окшойт деп анан ошо бала кайрылып, анан биз ошол бала, мен ошол баланын эмеге социалдык кызматкерге айтып, ушундай факт болуптур. Биздин борборго келсин. Кайсыл күнү балага келгенге мүмкүнчүлүк бар десем, ошол тигил социалдык кызматкер графикти карайт да, графикти карап туруп эле анан ушул күнгө деп жазылган учурлар көп негизи. Анан эмне болуп ошол катталган окуялардан айтып берсеңиз эжеке, биздин да көрүүчүлөргө бир сабак болсун. Мен кичинекей кезимде зордук зомбулукка кабылгам деген кайрылуу айымдар көп жазат, көп кайрылат. Ошол кичинекей кезимде апам жаңы турмуш куруп, анан ошо апам жумушка кеткенде өгөй атам зоруктачу деген. Анан негизи такыр эле башка көйгөй менен айрылышы мүмкүн. Тынчсыздануу, коркуу, уялуу деген сезимдер менен кайрылышы мүмкүн. Бирок биз түбүнөн казып келгенде, изилдеп келгенде, эмнеге алып биз изилдеш керекпиз да? Психологдун жумушу ушул адамдарга ишенбөө, коркуу, уялуу деген сезим каяктан келип чыкты деп изилдегенде көрсө, кичинекей кезинде ошо апасы жумушка кетет деген моментте кыза биякта тынчсыздануу, мындай тревога, аябай көп болчу экен да. Кадимкидей жүрөгү лакылдап, уже баса албай, азыр мен уже жатып алып, апам азыр жумушка кетет, мен жумушка кеткенде каяка качып турушум керекмин. Анан ошол кайсыл жакка барып турсам мен үчүн коопсуз болот. Анан ошол кичинекей кыз апасы келгиче кошунанын үйүндө же көчөдө ойноп үйгө кирчү эмес экен. Үйгө киргенде атасы, ошо өгөй атасы зордоп коет деп. Азыр мисалы ушундай ситуациялар менен кайрылган айымдар аябай көп. Ошо бала чагымда мен зордуктоо кабыл болгом. Ошо менен кантип иштешсем болот? Кантип ошол нерсени унутсам болот? Ошол кездеги моменттер азыркыга чейин түшүмө кирет. Мени ойлондурат, коркот мисалы. Же болбосо мага сунуш кылды. Мен ошо бала менен ажырашып кеткем, балдарым бар, 2 балам бар, ажырашып кеткем. Анан бир мырза сунуш кылып атат, үй бүлө курулалы деп.
А бирок мен коркуп атам. Менин тагдырым кайталанбайбы? Мен көргөн азапты балам көрбөйбү деп анан мен эмне кылсам? Мен ушул суроо мени аябай ойлондуруп кыйналып бүттүм. Ушул убакка чейин эч кимге айткан эмесмин. Кичинекей кезимде зордукта болгон деп мисалы аябай көп айым кайрылат. Кээ бир учурда ошол кичинекей кезинде зордуктоого кабыл болгон үчүн үй бүлө кура албай калган айымдар бар. Мен ошол жолугушууга барат го, свиданияга барат го. Ошондо свиданияга барганда мени кармап койсо, денем дүркүрөп, мен ушунчалык баягы кичинекей кезимдеги коркуу сезимдерге кайра ошол моментке түшөм. Анан туруп калам, сүйлөй албай туруп калам. Анан тигил жигит мырза мени мындай кызыктай аял экен, кызыктай кыз экен, мындай бир башкача кыз экенсиң деп экөөбүз мамилебиз болбойт деп менен сүйлөшпөй калат. Мен ошо менен кантип биширсем болот, эмне кылсам болот ошол коркуу сезимдерди кетириш үчүн. Же болбосо менин апама таарынычым бар. Кичинекей кезимде ошо апама четин чыгарып айтсам, апа ушул өгөй атам жок эле жашабайлыбы? Жашабай эле коюңузчу, мага жакпайт ал киши. Же болбосо ачык эле айткан учурда, апа мени ушинтип атат деп айткан учурда менин апам окумаксан болуп койгон. Эч кандай реакция берген эмес. Мен ошо менен жашап келдим. Мен демек апама ошончолук менин баалуулугум жок турбайбы? Апам үчүн ошол өгөй атам маанилүү турбайбы? Деп кайрылган айымдар бар. Мен ушул психологко кайрылган эмесмин. Кайрылсам кандай болот деген коркуу сезимдер бар менде. Ошо менен унутуп кете аламбы деген кайрылуу аябай эле көп. Бул нерсе ошол кичинекей кезиндеги болгон травма өмүр бою калат. Анан жашоосуна, кийинки жашоосуна ошол кыз чоңоюп, эркек жигит менен мамиле кылабы, күйөөгө тийгенде кандай мамиле болот, таасир берет. Өмүр бою кала турган нерсе да. Ошон үчүн ошо балдар менен турмуш куруп атканда аябай этият болуш керек. В любом случае баласын тандаш керек. Балким аябай катуу айтып коермун, бирок күйөө мырза табылат, а баланын жан дүйнөсү бир талкаланса, аны сиз курап бере албайсыз уже. Мен кечиришкенде дагы ошол травма өмүр бою психикага доо кетет. Өмүр бою ошол травма менен жашайт. Ал психикага доо кеткендечи, ал жумуштан да кыйналат да. Жумуштан дагы начальниги бир жулум мамиле кылып койсо, же коллегасы тийишсе, мисалы, же болбосо балким башка бирөө кел экөөбүз мамиле куруп үйлөнө албайлы деп сунуш берсе, коркуу сезим боло берет да. Мен ушундан төрөсөм, бул мен балдарымды зордоп койбойбу? Кээ бир учурда кээ бир айымдар кайрылат. Мен үй бүлө кургандан корком. Мен ушу үй бүлө куруп, анан вдруг ажырашып кетсем, анан кайра экинчи жолу күйөөгө тийип калсам, же болбосо мен кичинекей бала төрөсөм, ошо баламды зордоп койбойбу мендей кылып деген ушундай кайрылуу, коркуу, тынчсыздануу, депрессияга түшүп, хронический депрессия менен жашаган айымдар бар. Хронический. Алар азыркы убагын жашабайт, азыркы убакта эмне болуп атканын жашабайт дагы, бүт оюн баардыгы эле тиякта. Жана байкайсызбы, кээ бир айымдар балдарын 7-класска чейин, 8-класска чейин мектепке алып келет. Кээ бир айымдар. Анан ошончолук тынчсыздануу бар. Биз негизи башында ташыйбыз го, 1-класс ташыйбыз, 2-класс ташыйбыз, 3-класс, 4-класс, 5-класс. Андан кийин уже балдарыбыз коомдук транспорт менен өздөрү жол жүрө алат, мектепке бара алат. Бирок ошо жок, менин балам менен бир нерсе болуп кетиши мүмкүн, бирөө таарынтып коюшу мүмкүн, балама бирөө ыдык мамиле көргөзүп коюшу мүмкүн деген коркуулар ошол айымды жеп келет да. Күн ошол айым азыркы жашоосу менен жашабай,
бала чактагы болгон коркунучу менен бала чактагы болгон травма менен жашайт. Албетте анын күйөөсү менен болгон мамилесине аябай терс таасир берет. Мисалы күйөөсү түшүнбөйт да эмне үчүн мен аялымды кармасам риске коркуп кетет. Жыныстык катнаш экөөбүзгө жакшы болбойт. Аялым менден коркот деген эмелер бар да, мисалычы. Анан изилдеп чукуп казып көрсө эле бала чагында ошол травма бар. Эчке ошол балдарды жаш кезинен чоңойгонго чейин, өспүрүм курактан өткөнгө чейин бир жашоосун контролдоо мүмкүнбү? Мисалы азыр сиз эки мисал айтып бердиңиз да, башыңыздан өткөн. Биринчисинде ата-энеси жанында болуп туруп эле ошол ыдыкка калып атат, а экинчисинде ата-энеси миграцияда жүрөт, жанында эмес. Сиздин практикаңызда көбүрөөк кандай балдар туш болот? Мисалы мигранттардын балдары ушундай ыдыкка көбүрөөк кабылат деп айта аласызбы? Азыр мен ушул азыркы учурда миграцияда жүргөн энелердин жүрөгүн мындай оорута албайм деп кооптоном да. Аларда ашыкча тынчсыздануу болуп, мындай оор да. Алар деле жыргагандан миграция кеткен жок да. Миграция бул ошо азыркы жашоо шарттар оңдоюн, ошо баламдын келечегин түзөйүн деп кетет. Анан ушундай эмелерди укканда алар дагы аябай оор кабыл алат да. Бирок тилекке каршы ошол бала кароосуз калганда таяна турган, ишене турган, же болбосо айтып барып даттана турган адамы болбогондо, коргой турган, коопсуздукту камсыз кыла албаган учурлар болгондо кабыл болуп калып атат, чынында эле. Мисалы, мен бул фактты кантпай далилдеп бере алам. Азыр мына бизде региондордон кыздарды алып келет. Балдарды алып келет, анан үйдөн качып кетет. Же наркотикалык баңги заттарга жана клей жыттап, жана клей жыттаган эме пайда болуп көбүрөөк эметет, клей жытташат. Жана карп деген дагы эмелер бар. Атайын химикалык затты дагы пакетке чечип туруп, сээп туруп анан жытташат да. Ошонун кайф алышат. Наркотикалык баңги заттарга аралашып кеткен учурлар болот. Же болбосо бирөө менен мушташып кетип, бирөөнү сабап ийген учурлар болот. Же болбосо үйдөн качып, үйгө токтобой, балдарда девианттык жүрүм турум. Девиантное поведение деп коет. Нормадан сырткары жүрүм турум пайда болгондо бизге ошол аймактын социалдык коргоо соцзащитада ошолор бизге байланышка чыгат, чалышат. Ушундай болуп атат бизде. Биз качан ушул баланы алып барсак болот? Анан ошол анын жумушу да, алардын жумушу, алар үй бүлөдөгү ошол райондогу өзлөрүнүн аймагындагы социалдык коргоону камсыз кылыш керек. Анан ошол алып келгенде социалдык кызматкер кичине маалымат берет. Бул бала баланча мектепте окуйт, ошо баланча класста, ата-энеси азыркы учурда миграцияда же бир кандайдыр бир себептерден каза болуп калып же жок болуп, ышыгып туугандарынын үйүнө жашайт. Анан биз бир ушул мектепте ушундай учурлар болуп, биз алып келдик деп. Анан баланы алып келет, бала менен сүйлөшөбүз. Ошондо мен үйдөн качам, анткени ал жакта ошо байкем, чоң атам, таятам, же болбосо кошунам ыдык мамиле көргөзөт. Же зорлуктайт деген учурлар дагы көп катталып атат. Эгер социалдык кызматкер алып келбесе, анда факт ошол бойдон эле калып калмак. Жабылбайдын эле. Анан бул маалымат боюнча анан ата-энеси социалдык кызматкер уже өзү иш алып барат, өзү уже милицияга билдирүү берет, ата-энесин чакыртат, ышыгылып биз өзүбүздүн кызматыбызды көргөзгөндөн кийин, жардамыбызды бергенден кийин социалдык кызматкер өзүнүн мыйзамга ылайыктуу өзүнүн шарттары бар, ошо менен өзү иш алып барат андан ары. Анан кыргыз эли негизи салт санасы бекемделген, түптөлгөн калпыбызда. Анан эркек адам менен эркек адам өбүшүү, учурашуу деген бизде жок болчу да такыр эле. Акыркы учурларда дал ушундай көрүнүштөр бизге нормалдуу эле көрүнүп калды. Анан ушул зор зомбулук фактылары да байма-бай катталып атат. Деги эле ушунун себеби, очогу эмнеде деп ойлойсуз эже?
Бул мээнин иштөөсүндө бир бузулуу же кайсыл бир эмелери бөлүктөрү жакшы функционалдуу иштебей калганда, өрчүбөй калганда, же болбосо кичинекей кезинде ыдык мамилеге же зордуктоого кабыл болгондо, же болбосо ошол баланын психикалык өнүгүү өсүү этабында бир фазасында токтоп калуу. Ушул факторлор дагы таасир берет экен да. Ал эми ошол зордук зомбулукка кабылган кыз бала болсун, уул бала болсун, ошол фактыдан кийин өзүнүн денесин өзү кабыл албай баягы кыз киши эркекке айлангысы келип бир азыр чыгып калбады, транссексуал деген сыяктууларчы. Дал ушундай факторлор дагы катталышы мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Андай болбойт деп айта албайм. Менин практикамда ошол зордук зомбулукка кабылган кыз өзүнүн денесин кабыл албай калган. Демек мен ал уже ошол убакта ал 15-те болгон. Анан баягы болгон эркек затына ишенбей, мени демек эркектер сексуалдык объект катары кабыл алып турбайбы деп баягы өзүнүн төшүн байлап, эми ал убакта төшү чыгып, уже баягы чоң кыздарды көрүп калтанып келе жаткан эмеси болчу да, период болчу. Ошол мен алымага кыз келгенде эле уламан башкача өзгөрүүлөр байкалып атты да. Анан ошол төшүн таңып, эми ал кыз уже азыр окуп бүтүп башка өлкөгө кетти. Азыркы учурда башка өлкөдө окуйт. Анан ошол моментте өзүнүн жынысын кабыл албай, мени кыз дебегиле деп ушундай психикалык бузулуу практикамда учураган. Анан бул аябай мындай оор, ата энеси үчүн дагы, кыз үчүн дагы. Бирок кыз ким тарабынан зордукталган ошондо? Кыз ошо өзүнүн тайкеси тарабынан көп убакыттан бери зордукталып жүргөн. Бир нече жылбы? Анан ошо апасы иштечү экен. Ошо тиги баланы таштап коет да. Ал деле каякта оюна келбейт да. Кантип эле ошо энем зордуктап коет деп оюна келбейт. Биз мисалы өзүбүздүн энебизди, байкебизди, атабызды жакшы көрөбүз да. Анан биздин акылыбызга сыйбайт ал нерсе. Оюбузга да келбейт. Кантип ушул менин жакын адамым, мен көрүп жүргөн, тамак ичип жүргөн, чогуу бирге чоңойгон адамым мага ана менин балама ушундай эме көргөзсүн деп оюна келбейт. Ал баягы иштеп жүрө берет. Анан баягы бир жумада бир жолу, же болбосо бир айда бир жолу барчу экен. Анан бала айылда өсө берет. Анан ошо ден соолугунан уже проблема болуп, анан ошол невропатолог айтыптыр. Мага психолог, невропатолог биз чогуу иштеш керекпиз. Мага жардам берсин психолог алып баргыла деп. Анан ошол жерде эми бала дароо эле айтпайт. Чоңоюп калган баладан маалымат алыш деле оңой эмес. Анан бирок ошол зордук зомбулукка кабылган баланын кирүүсү дагычы, кабинетке кирүүсү да башкача болот да. Аурасы эле башкача болобу? Мындай киргени, кадам таштаганы, басканы, жүрүм туруму, сүйлөгөнү, ушул эмеге диванга отурганы, кээ бир кезде сени каралбай калат да. Каралбай уялып, жерден көзүн албай, тике каралбайт да. Ошондо сезем да, мындай түшүнөм да. Бул балада бир көйгөй бар. Өзгөчө көйгөй бар. Бунун басып келгенде делечи ошо баягы жүрөгү тынч, психикалык абалы жакшы болгон бала бош басып келет. Кадамы бош болот, эркин болот.
жанагы зордук зомбулукка кабыл болгон бала эмнегедир кооптонуп, тартынып, денеси бош эмес, жыйрылып, чыңалып турганын сезет да. Ишенимсиз кадамдар таштаган. Кадамы ишенимсиз болот. Мага да ишенбейт, башкаларга ишенбейт. Анан эмнегедир өзүн күнөөлүү сезип, анан уялуу сезим аябай эме болот да, күч болот да. Тике карай албай, азыр ушу психолог мени бүт көрүп, бүт баарын билип коет деп кооптонуу менен отурат да. Анан мага ишенген учурда гана айтып бере алат. Ишеним мамиле түзүлгөндөн кийин. Анан ошо биз баягы ошо зордук зомбулук менен иштеп атып, мен көнүп калдым ошол нерсеге. Мындай тажрыйбамдагы ошол нерсени байкоого мүмкүнчүлүк берип калды да. Дароо эле байкап, мындай ушул балада бир нерсе болгон, бир нерсе бар деп анан ишеним мамиле куруп, баланын көңүлүн алып, алаксытып, мага ишенсең болот деген даражага жеткенде, анан бала айтып берет. Жеке психологко кайрылып, бирок психологдун дагы ошол травмалары менен иштеше албай же иштешкенден кийин дагы өзүнө кол салып суицид болгон учурлары дагы болобу? Мисалы бала келип психолог менен иштешкендей болот, бирок ичиндеги жан дүйнөсүнүн баарын ачып, ошол травмалар, ошол ситуациялардын баарын кой бере албай, анан ошол акыркы чекитинде барып өзүнө өзү кол салган учурларчы. Мындай факт катталган эмес, бирок өзүнө өзү кол салып суицид болгондон кийин алып келген фактылар бизде бар да. Анткени психолог именно ушул жаат менен иштегенден кийин бул аябай кооптуу, аябай мен мындай зордук зомбулукка кабылган бала менен иштөө бул өзүнүн эмеси бар, этабы бар. Өзүнүн бир балага аяоо мамиле, назик мамиле, коопсуздук мындай эмени түшүш керек да. Абалды түшүш керек балага. Анан ал бала менен дароо эле монтип оңой иштеп кетиш болбойт. Ал менен этияттап, баланын өзүнүн биринчи психолог ошо балага психодиагностика кылат да. Баланын психотиби кандай? Мен мындай суроо берсем кандай реакция беришим мүмкүн деп аябай этияттык мамиле кылып туруп анан иштейт. Анан тескерисинче баланы мындай ишенип, мен барышым керекмин апа, мен жазгыла деп эме мындай ата-энесине кайрылган учурлар көп да. Азыр эле кадр сыртында биз съемка башталганга чейин биз бир окуяны айтып бердиңиз го, 8 класстын окуучусу деп. Мен өзү келип костюмунан тартып жардам сурады депчи. Ошол окуяны толугу менен айтып берсеңиз, деги эле ошентип сизге ата-энесинин жардамысыз, көмөгүсүз сизге өзү кайрылган өспүрүмдөр болобу? Мен ушул балдар арасында зордук зомбулук көп экенин жумушта катталганда мындай чечимге келдим да. Ата-энелер менен иштеш керек экенбиз. Ата-энелерге дагы бул жөнүндө көбүрөөк маалымат бериш керек экенбиз. Балдарыңарга көбүрөөк айткыла, ишеним мамилени түзгүлө. Эгер ата-энелер айта албаса, биз айтып берели. Бизге алып келсеңер, биз айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Балага жумшак, агрессивдүү эмес. Анан ушул 2024-түн аягы, декабрь айы, 25-тин башы, январь айында мен ушул акиматтарга сунуш кылдым. Бишкек шаарынын акиматтарына сунуш кылдым. Бизде 4 акимат бар. Анан балдарга ушул темаларды мен силердин коопсуздугуңар бар. Мамлекет силерди коргой алат. Атайын борборлор бар, центрлар бар. Балдарды коргой турган. Силер кайрылсаңар болот деген темада анан арасында буллинг, манипуляция, рекетизм боюнча ушул темалардын баардыгын камтып, ата-эне менен ишеним мамиле деп канчалык маанилүү экенин, ата-эне эми биз ата-эне болгонду билбейбиз да, мисалы. Мен деле өзүм 3 балам бар. Мен деле эч ким окуткан эмес да. Гүлсаат, сен бала төрөгөндө мондай мамиле кылышың керексиң, баланын психикасы мындай деп эч ким үйрөткөн эмес да. Анан келгиле балдар ата-энеге ишенели. Болгон нерсеңерди ата-энеге айтып бергиле. Ата-эне болбосо мугалимге айткыла. Мугалим болбосо сот кызматкерге айткыла. Сот кызматкер болбосо мектепте ИДН кызматкери бар. Ошолорго айткыла деп ошондой бир семинар өткөзүп, анан өзүмдөн Бачке мисалы ушундай зор зомбулуктар катталганда, эгер зоруктоо фактысы болсо, аны аныктоо оңоюраак да. Эркек балдарга мисалы ыдык көргөзүү, кыз кишиге деле болсун, эркек балдар зоруктоо фактысы болсо, дал ушул нерселерди аныктоо дагы бир чети кыйын болсо керек. Анан ошол ыдык көргөзгөн адамдар сиздин практикаңызда кандай жаза алып атышат?
азыркы учурда ушул балага ыдык көргөзсө же баланы зооруктоо факты катталса, иш козголуп сот процессине өтүп, анан ошол биз сот процессине катышып калабыз. Бул баланы зооруктоо, деги эле зооруктоо факты, зооруктоо кылмышы адамды өлтүрүү менен барабар. Экөөнүн берилген мөөнөтү, жаза мөөнөтү бирдей. Буну азыркы учурда аябай көзөмөлгө алып, аябай карап атышат. Мындай маани ушул эме боюнча, кылмыш иши боюнча маани аябай берилет, чынында эле. Бул иш аябай каралат, анан жазасын алган фактылар бар. Мындай эме сот процессине катышып деле ошол жактан камакка алынып кеткен учурларды биз көргөнбүз. Анан бул фактыга азыркы учурда мындай көңүлүм бурбай коюшту деген бул элеке. Мындай боло албайт дагы. Мен баланча ошо эме боюнан факт менен кайрылсам, мен азыр Бишкек боюнча айтып атам. Бишкекте баягы сот процессине катышып, допроско катышкандыктан милицияда мен Бишкек боюнча айтып атам. Бишкекте катышкан көргөнүмдү айтып атам да. Калган кайрылуу боюнча иши кандай болду, эмне болду? Мен мындай тастап маалымат алган эмесмин. Анткени бул иш уже ошол милиция кызматкери, ошол кайсыл районда кайрылса, каралса, ошо милиция кызматкеринин иши, социалдык кызматкердин иши деп ойлойм, прокуратуранын иши деп ойлойм. Биз болсо ошол психологиялык жардам көргөзүш керек болсо ошондо эле эметебиз. Сиз психолог катары айтып атпайсызбы? Мындай окуялар мага күндө түшөт депчи биздин мекемеге деп. Өзүңүздө 3 балаңыз бар экен, анан эни катары коомчулукта ушундай окуялар баймой катталып атса, бир кооптонуу болобу сизде дагы? Мен да балдарыма жакшылап көңүл бурушум керек экен, демек да ушундай сексуалдык ыдыктар бир коомдук транспортто болсун, баары бир көргөзүлөт экен деген сыяктуучу. Мен азыркы учурда мектепке барган 2 кызым бар. Бирөөсү азыр 8 класс болду быйыл. Экинчиси 3 класс болот. Анан күнүгө эскертем. Күнүгө айтам бул жөнүндө. Кичинекей кезинен эле ошо айтып келдим. Тайкең болобу, байкең болобу, ким болбосун, ушул ич кийим зонасын эч ким кармабаш керек. Бул туура эмес. Это не норма деп айтып келдим. Анан эгер мектепте бирөө кармаласа, же болбосо маршруткада бирөө кармаласа, мага айт. Эч коркпо. Бул мындай нерсе болбош керек. Бул туура эмес. Эч кимдин укугу жок сени кармалаганга. Керек болсо колуңан кармалаганга эч кимдин укугу жок деп мен ошо кыздарыма айтам, көп айтам. Эми кичинекей балам азыр 3,5-да. Ал ага ошо эртерээк, бир 5ке жакындап калганда уже айтып баштайм. Анан ошо жуунганда дагы ошо 4 жаштан, 5 жаштан баштап эле кыздарымдын жыныстык органдарын өзүңөр жуушуңар керек. Ич кийимди өзүңөр алмаштырып, өзүңөр жууш керек деп ушундай бир эме тартип киргизип койгом. Балдарым жыныстык органдарын өзүлөрү жууп, ал жагын өзүлөрү эметет да, көзөмөлгө алышат. Эми ал баягы тарбиядагы боло турган шарт, негизи шарт да алчы. Бүгүн берген маегиңизге рахмат. Акыркы суроом болсун, деги эле ошол коомчулуктагы жаш балдардын, кыздар болсун, эркек балдар болсун, зорлук-зомбулукка калып калышын кантип алдын алсак болот? Буга үй бүлөнүн, буга тарбия фундаменти дагы таасир этиши мүмкүнбү? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, азыр балдар ата-энесине ишенбейт депчи. Ата-эне финансылык жактан өзүбүздү жакшылап түптөшүбүз керек деп урунуп чабынып иштеп жүргөнү менен, моралдык жактан өзүнүн баласына ишенимди, ошол эле учурда өзүнүн баласына болгон мен сенин тирегиңмин, мен сенин ишеничиң, таяна турган адамыңмын деген функциясын өзүнүн көргөзө албай атканы дагы болушу мүмкүнбү? Эми азыр ата-энени күнөөлөп же ата-эне мындай кылбай койду, тиндей кылбай койду деген
такыр туура эмес. Анткени ата эне болуш бул аябай чоң жумуш. Ата эне болууга эч жеринен эч ким даярдабайт, эч ким түшүндүрүп бербейт, айтпайт. Кечээки эле биз балдарыбыз бүгүн ата эне болдук. Биз деле өзүбүз, мына мен көп айтып келем го, биздин деле бала чагыбыз бир укмуш жанагы Европанын кинолорундай болгон эмес. Биз эми ошол ата эне болуу кандай болуш керек экен деген түшүнүктөрдү эми өздөштүрүп келатабыз негизичи. Көбүрөөк изилдеп келатабыз да ата энелерчи. Анан бала менен сүйлөшүш керек. Жумуштан келгенде дагы балам кандай болду бир күн. Ата эне билет, баласын мына чогуу жашап жүргөн болсо, балада бир кандайдыр өзгөчөлүк пайда болуп калса, же өзгөрүү пайда болуп калса, билинет дароо эле. Бала түнт болуп калат, күлбөй калат, жаркылдабай калат, бала ойнобой калат, тамак көп жеп калат, же болбосо тамак жебей калат. Анан ошондо ата эне сезет, билет да. Ошондо бала ата эне келип, жумуштан келип 5 мүнөт баланы кучактап, балам бүгүн кандай жакшы нерсе болду, кандай жаңылык болду, эмне кылдың деп күнүгө сурамжылоо болсо, баланын жашоосунда маалымат алса көбүрөөк. Анан балада мондай ой калыптанып калса, мисалы ата энеге баардыгын айтып бериш керек. Айтып берсем болот. Ата эне менен бөлүшүш керек деген ой калыптанып калса, анда бала эч нерсе жашырбайт. Баарын айтып берет. Ошондой бир мамиле түзүлүш керек да. Бүгүнкү берген маеңизге ыраазычылык билдирем. Деги эле ошол колумдогу психологик жактан болсун, сексуалдык зор зомбулукка кабылган балдарга жардам берип жүргөнүңүздөргө дагы терең ыраазычылык. Сизде адамдар көп болсун. Деги эле психологдордун биздин колумдогу көргөзгөн орду чоң. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн кеп кеңешиңиз болсо айтып өтсөңүз болот. Эркин микрофон берейин сизге. Мен ошо ар бир ата эне, анан баланын ортосунда аябай терең, жылуу мамиле болушун каалайм. Негизи ата энеге, балага эң жакшы психолог бул ата эне. Эгер бала менен ата эненин ортосунда мамиле бекем болсо, жакшы калыптанса, психолог кереги жок. Кереги жок деле. Урматтуу ата энелер, кичинекей бөбөктөрүбүз менен, жаш өспүрүмдөрүбүз менен биргеликте чогуу иштеп, мамилебизди бекемдейли. Анткени дал ушул кичинекей өсүп келаткан наристелер эртеңки биздин келечегибиз. Ал эми келечекте психологиялык жактан болсун, туруктуу, өзүнө ишенген мыкты инсандар чыгуусуна азыртадан түрткү болушубуз керек. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бүгүн биз Гүлзат Исабекова менен биргеликте маек курдук. Саламатта калыңыздар.